Белгилүү куудул күмөндөр Абылов хиджаб кийген алып баруучу Нурзат Токтосунованын постуна өзүнүн пикирин калтырды. Анда мындай дейт: буга чейин моралдык жактан жүрүш-турушу кандай болгонун, ким менен басып, ким менен турганын билбейм. Бирок кыргыздын билимдүү, өңдүү түстүү, сымбаттуу кыз-келиндерине таандык бой келбети, жүрүш-турушу бар акылдуу, аруу жандай көрчүмүн. Азыркы турпатын элге үгүт кылган акыл деңгээлин көрүп бүткөн боюм жыйрылып, бул турпатты Нурзатка жана жалпы эле кыргыз кыздарына ыраа көрбөй турам. Өтө өкүнүчтүү деп билдирген. Ал эми бул пикирине жооп катары алып баруучу Нурзат Токтосунова мындай деп жооп кайтарды. Жоолук салынган күндөн баштап ушундай чабуулдар бүтпөй койду. Аттиң жоолуктун аркасын көрө албаган адамдар бар экени өкүнүчтүү. Жоолуктун ичинде жалындаган, улут жана эл үчүн күйгөн жүрөк бар экенин кайдан билишсин? Ушулардын баарын жазып аткан Facebook'тагы байке эжелерди жеке тааныйм. Алдыларынан кыя өткөн эмесмин. 5 жыл Маданият министрлигинде иштегенимде да көп көрүштүк, пикир алышкан күндөр болгон. Азыр аларга ачуу сөздөр үчүн таарынбайм. Бактылуу болушсун. Болгону арабтарга сатылгансың. Айтматовду сүйлөгөнгө акың жок дегени ойлондурду. Айтматов силердики да, меники да эмес. Жоолукчан же жылаңачтыкы дагы эмес. Либерал, демократ, ак же сары, академик же жөнөкөй мугалим меники дей албайт. Ал элдики, баарыбыздыкы. Ал улут сыймыгы. Кимдин элге кандай жарыгы тийип атат, бул башка маселе. 8 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенем. Окуу кыла деп ар бир регионду кыдырып бекер сабактарды өтөм. Ай сайын муктаждарга жана жетимдерди акысыз окутам. Азырда Телеграмда 15.300 адамга күнүгө сабак өтөм. Элге кызмат кылгым келбеген жаман ойлуу бирөө болсом, эмгиче айтып чыгышмакко. Кыскасы, алган 3 жогорку билимим, 15 жылдык тажрыйбам, чет тилдерде сүйлөгөнүм, жоолук салынганда өзүнөн өзү жок болуп кетип, заматта араб болуп калдым дей албайм. Ыйманым, ишеничим, кыргыз экениме сыймыктануум дагы күчөдү. Аллах колдосун. Буга чейин улуттук көйнөктөрдү жана элечекти менчелик көп кийгендер аз. Ким эмнени көргүсү келсе, ошону гана көрөт тура. Жакшы жактарымды көп айткан силердей асыл каталуучуларым көп экени кубандырат. Бар болгула. Купальникчен бир кыргыз кызына караганда жоолукчан кыздын болгону жакшы эмеспи? Деп жазат Нурзат Токтосунова.